Саламатсыздарбы? Жаңы жылдагы кабарлардын алгачкы чыгарылышы менен студияда Акылбек Орозматов алгач бүгүнкү күндүн негизги темалары менен таанышабыздар. Ош шаарында жаңы жылдык эс алуу күндөрүндө ооруканага түшкөн бейтаптардын саны 15% өсүп кетти. Жыгылгандар, бутовой травмалар жана урушуп токмок жеген. Атамбаев электр энергиясына бааны төмөндөтүүнү сунуштады. Жаңы жылдын биринчи күндөрүндө эле Ош шаарынан чыккан таштандылардын көлөмү мурдага салыштырмалуу өстү. 800-900 куб дегенде таштанды чыгарылды. Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев 7 январда Ош шаарындагы жана айрым райондордогу ооруканалардын абалы менен таанышты. Министрликтин басма-сөз кызматы билдиргендей, Батыралиев дээрлик баардык ооруканалар санитардык талаптарга жооп бербестигине нааразы болду. Ал эми кургагучук менен ооруган балдардын шаардык ооруканасында болгон кезинде министр ооруканада бир катар мыйзам бузуулар болгонун аныктады. Тагыраагы Талантбек Батыралиев оорукананын карамагындагы 11 гектар жер мурунку жетекчилер тарабынан сатылып, ижарага берилип кеткенин, акыркы убакта балдар ооруканасын шаардык кургагучукка каршы оорукана менен бириктирүү боюнча мыйзамсыз аракеттери жүргөнүн айтты. Министр буга жол берилбестигин белгилеп, саламаттыкты сактоо министрлигине таандык нерсенин баары кайтарылууга тийиштигин эскертти. Талантбек Батыралиев ооруканалардагы мыйзамсыз иш аракеттерге жана антисанитарияга жол берген жетекчилер алмаштырыла тургандыгын айтты. Өзбекстандын аймагында жайгашкан Барак эксклавынын тургундарынын малдары, теректери Ош облусундагы Кара Суу районунун аймагына жеткирилди. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма-сөз кызматы билдирди. Мурдараак маалымдалгандай, Кыргыз өкмөтү тарабынан Барак эксклавына бөлүнгөн 20 тонна көмүр, 4 тонна ун жана азык-түлүктөр жөнөтүлгөн. Барак эксклавы соңку жылдары Кыргыз-Өзбек чек арасындагы чектөөлөргө байланыштуу кыйынчылыктарды башынан кечирип келатат. Буга чейин эксклав тургундары бул жерден көчүрүп чыгуу тууралуу кайрылууларды жазышкандан кийин өкмөт аларга Кара Суу аймагынан жер тилкелерин бөлүп берген. Мурда эксклав тургундары 7-8 чакырым жол басып, район борбору менен карып катнаш кылып келсе, 2 жылдан бери бир тарабы 300 чакырым жол басып келип кетишет. Былтыркы жылы эксклавдан көптөгөн бүлөөлөр көчүп чыгып кетишти. Оорчулуктарга карабастан ата конушунда 20дан ашуун бүлөө туруктуу жашап калган. Ош шаарында жаңы жылдык эс алуу күндөрүндө ооруканага түшкөн бейтаптардын саны 15% өсүп кетти. Айрыкча сынык жараат бөлүмүнө кайрылгандар. Алардын басымдуусу жол кырсыгы жана ар кандай чатакташуудан жараат алышкан. Бул күндөрү унаа кырсыгынан 3 адам каза тапты. Мындан сырткары эс алуу күндөрүндө шаарда 100дөн ашык кылмыш катталды. Булардан тилсиз жоо да четте калган жок. Теманын уланысы кабарчыбыз Назгүл Ахуновдун материалында. Жаңы жылга карата берилген 7 күндүк эс алуу Ош шаарында жай баракат өттү дегенге болбойт. Анткени ушул аралыкта ар кандай кырсыктар жүз берген. Анын ичинен жол кырсыгы, тилсиз жоо жана бир нече оор кылмыштуулук. Статистика боюнча тилсиз жоо көп катталган учур жаңы жыл күндөрүнө туура келет. Пиротехникалык каражаттар колдонулган үчүн. Андыктан катталган өрт кырсыктарынын басымдуусун тарсылдактардын айынан чыккан тилсиз жоо түзөт. Бул жылы да жаңы жылдык эс алуу күндөрүндө тилсиз жоо катталбай койгон жок. 7 күн ичинде эле калаада 4 өрт кырсыгы катталды. Бактыга жараша кырсыктан каза тапкандар болгон жок. Негизи себептери ар кандай. Мисалы, ошо өрт кырсыгынан бири ошо баягы жол боюндагы изик араттар бар го, баягы бадалдар ошолор күйдү. Экинчи, үчүнчү өрт кырсыктар болсо, жолдун боюндагы машина үйкөн жүрүп бараткан машина. Анан Навай көчөсүнүн, Ленин көчөсүндө кесилишинде турак үй күйдү. Кече түнү Жапалак айыл өкмөтүнө караштуу ошол жерде птица фабрика күйдү. Жыл жаңырганына саналуу күн болбой жатып, жол кырсыгынан 3 адам каза тапты. Дагы 28 денесинен ар кандай жараат алышты. Жалпысынан шаар аймагында эс алуу күндөрү 13 унаа кырсыгы катталып, жол эрежесин бузгандыгы үчүн ар кандай административдик чара көрүлдү. Протоколдор азыркы мезгилде ушул ар түрдүү нарушение баягы тартип бузуунун негизинде жазылып атат. Айтып кетсем эми айдоочулук көлүгү жок малда айдап жүргөн үчүн, мас акыбалда башкаргандыгы үчүн,
карама каршы багыттарга чыккандыгы, светофорго баш ийбегендиги үчүн жазылып атат. Ал эми ооруканаларда бейтаптардын кайрылуусу кадимки күндөргө салыштырмалуу бир кыйла өскөн. Шаардык оорукананын 45 орунга ылайыкташтырылган нейротравматология бөлүмүндө бул күндөрү бош орун болгон жок. Анткени ооруканага түшкөн оорулардын саны 15%га жогорулап кеткен. 7 күн ичинде эле 40тын тегерегиндеги бейтап дарыланып чыккан. Мезгилинде доо кеткен оорулар кайрылат жана омуртка, бел оорулар менен жана ошолордун травмалары менен кайрылат. Көбүнчө бизге кайрылгандар жол кырсыгына кабылгандар, кээ бирлери жыгылгандар, бутовой травмалар жана урушуп токмок жеген жарандарды баардыгын кабыл алабыз. Ошолордун ичинен 3 ушул күндөрдүн ичинде операция болду. Шаардыктар жаңы жылдык эс алууда майрамдык шаан шөкөттөр менен жүргөндө киши үрөйүн учурган кылмыштар катталбай койгон жок. Бул күндөрү катталган кылмыш Ош облусу боюнча 130дун тегерегин түзсө, шаардын өзүндө эле 100дөн ашты. Бирок анын 30дайынын бети ачыла элек. Негизинен Ош жана Ош облусу боюнча оор кылмыштар катталган жок, бирок алардын арасынан 4 зоруктоо фактысы катталды. Өзгөн районунда, Араванда, андан сырткары 2 факты Ош шаарында катталды. Негизинен бул фактылар боюнча кылмыш жаза кодексинин 129 беренесинде иш козголуп, алар иш убактылуу кармоочу жерде азыр отурат. Негизинен бул болуп өткөн кылмыштарда көбүнчө эле масс абалда болгондуктан бул факттар катталып жатат. Эң кызыгы 7 күн ичинде куткаруу кызматына бир гана кайрылуу келип түшкөн. Ал деле адам өмүрүнө кооптуу жагдай эмес. Назгүл Ахунова, Зайыр Абдикеримов, Ынтымак. Атамбаев электр энергиясына бааны төмөндөтүүнү сунуштады. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев өлкөнүн энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев менен отун энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Нурбек Элебаевди кабыл алган учурда билдирди. Президенттик аппаратта маалымдашкандай, Атамбаев аталган тармактын башчыларына керектөөчүлөр үчүн электр энергиясынын тарифин төмөндөтүү боюнча мүмкүнчүлүктөрдү карап көрүү боюнча тапшырма берди. Буга чейин электр энергиясынын баасынын кымбатташына нааразы болгон нарындыктар 2 жолу митингге чыгышкан. Энергетика жана өнөр жай министрлиги болсо электр баасы арзандабай турганын билдирген. Өкмөттүн токтомуна ылайык 2014-жылдын 11-декабрынан баштап Кыргызстандын бардык аймактарында 700 киловатт-саатка чейин электр кубатын пайдалангандар 70 тыйындан, андан ашкандар 2 сом 5 тыйындан төлөй баштады. Муну өкмөт электр энергиясы Казакстандан сатып алынып жаткандыгы менен негиздөөдө. Кытай менен Кыргызстандын чегарасында бычак менен куралданган 3 жаран кармалды. Мамлекеттик чегара кызматынан маалым болгондой, чегара бузуучулар Кытай эл республикасынан Кыргызстандын аймагына өтмөкчү болушкан. Кармалган учурда бул адамдардын ким экендигин тастыктаган документтер болгон эмес. Кармалгандардын жанынан 6 бычак, жергиликтүү карта, 369 юань, азык-түлүк жана дарылар алынган. Алар Кытайдын Цинцзян уйгур автономиялуу районундагы Кызыл Суу Кыргыз автономиялуу округунун тургундары экендиги белгилүү болду деп маалымдашты кызматтан. Азыркы учурда чегарачылар Ички иштер министрлиги Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети менен биргеликте ыкчам изилдөө иштерин жүргүзүп жатат. Жергиликтүү жаңылыктарга кайтабыз. Өлкөнүн түштүгүнө газ берүү 30 декабрда жанданганы менен Ош шаарына толук жете элек. Азыр көгүлтүр от менен болгон 30 000 абонент камсыз болду. Дагы ушунчасына газ берүү керек. Көгүлтүр оттун толук жетпей жатканынын себеби түрдүүчө. Кененирээк кабарчыбыз Назгүл Ахунованын материалында. Зыйнат Потубекованын кубанычы койнуна батпайт. Бул үй бүлө жашаган көп кабаттуу үйгө көгүлтүр от 1-январь күнү берилген. Газ келгенге чейин тамак ашын, чайын электроплитка жардамы менен даярдаса, ал эми ушул күндөрү оокатын көгүлтүр от менен жасоодо. Светке караганда жакшы да кыйла, балдарыбызга кеңири тамак кылып. Сүйүнүп эле калдык бардык элде. Эл үчүн жакшы эле болуп атат. Өзү 14-апрелде өчкөн эле 9,5 ай дегенде келди. Азыр үзгүлтүксүз эле берилип атат, жакшы эле. Напор жакшы, аябай мурункудай. Апрель айындагыдай. Ошо элдер баары рахмат айтып атат. Ош шаарына газ 30 декабрда берилген болсо, бирок азыркы күнгө чейин айрым аймактарга көгүлтүр от жете элек. Себеби жөнөкөй, көп кабаттуу үйлөрдө үй ээлеринин жоктугу бир жүйө болсо, ал эми жер тамдарда мына ушундай куурлардын үзүлгөндүгү себеп болууда.
8 айдан бери көгүлтүр от берүү токтоп тургандыктан газ түтүктөрүндө маселе жаралбай койгон жок. Кыргыз өкмөтү көгүлтүр оттун азырынча берилиши бүдөмүк экенин жарыялагандыктан айрымдары үзүлгөн куурларына мынтип маани беришкен эмес. Буларды түзөө ар бир аймакка газ бериле элек мурда оңдоо жана текшерүү иштери бүткөндөн соң гана көгүлтүр от бериле баштады. Ар күнү Ош газ ишканасынын адистери бир нече аймактарга ширетүү жана газ түтүктөрүн даярдоо иштерин жүргүзүп жатышат. Aslında maşaka urup ketken yerler köprü bol yaptı. Uteşke svarka yerlerden köp bol yaptı. Aslında endi tolkeş urup kete yaptı maşinalar. Urup ketken yerlerden barıp kıl yaptı aslında işte. Künüge şu 4-5 de endi ülgüganımızcha kıl yapız. Endi başka brigadalar ham var. Bularning ülgügancha işle yaptı. Yaxshi endi ülgü yapız da künüge tüket yapız. Şunaqa işlerde hisobiga yetyapmiz. Учурда көгүлтүр от менен Ош шаарынын 30 000 абоненти камсыз болду. Дагы жарымына газ берүү керек. Ал жаатта азыр тиешелүү кызматкерлер 4 топко бөлүнүп иш алып барып жатышат. Бири газ куурларын текшерсе, экинчиси турак ээлеринин үйдө бар жоктугун карашат. Үчүнчүсү болсо кымтыксыз болгондон кийин гана көгүлтүр от берип жатат. Төртүнчүсү аткарылбай калган иштерди, башкача айтканда, элден түшкөн арыз чалуулар менен алек. ХБК районунан баштап газ берип келатабыз. Биз 30-нан бери gaz açtık. Akburanın oң jagı jana sol jagı dep açıp geldik ele. Akburanın oң jagın bugünkü günde 80% açıldı. Sol jagına ötkönübüzge 2 gün boldu. Bugünkü günde Aktılek mikrorayonunun, Kulatov mikrorayonunun geçeden başlap Южный mikrorayondu ушуларды жагып келатабыз. Оңдоо түзөө иштерин ушул күндөрү бүткөрүү пландалган. Бирок убагында бүткөрүүгө абоненттердин үйдө жоктугу кыйынчылык жаратып жатат. Назгүл Ахунова, Зайыр Абдукеримов, Ынтымак. Ош облусунун Кара Суу районунда бала бакчалары жок аймактарда жеке менчиктеги үйлөр айыл өкмөттөр тарабынан ижарага алынып, балдар бакчалары ачылууда. Бул тууралуу Кара Суу райондук билим берүү бөлүмүнөн билдиришти. Учурда 9 бала бакча жергиликтүү элдердин жеке менчик үйлөрүн ижарага алуу менен иштеп жатат. Бул боюнча балдарды коргойлуу эл аралык уюмунан 750 000 сомдук акчалай жардам көргөзүлгөн. Ошондой эле бала бакчалардын тарбиячыларына бир нече ирет семинар тренингдер уюштурулган. 2014 жылы Жалал Абад облусунда 25 өспүрүм өз жанын кыйган. Бул тууралуу Азаттыкка Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка ылайык былтыркы жыл облус боюнча 25 өспүрүм өзүнө өзү кол салган. Суицидке барган балдардын дээрлик бардыгы колунда бар үй бүлөлөрдөн. Учурда алардын жакындары суралып, себептери аныкталууда. 2013 жылы ушул эле Жалал Абадта 25 өспүрүм өз жанын кыйган. Расмий маалымат боюнча 2014 жылы Кыргызстанда 540тан ашуун адам өз өмүрүнө кол салган. Жаңы жылдын биринчи күндөрүндө эле Ош шаарынан чыккан таштандылардын көлөмү мурдага салыштырмалуу өстү. Бул тууралуу Ош тазалык муниципалдык мекемесинен билдиришти. Акыр чикилер күнү-түнү чыгарылганына карабастан түштүк Борбордун көчөлөрү таштандылардан дагы деле толук арыла элек. Ош шаары жаңы жылды таза тосуп алдыбы? Бул суроого кабарчыбыз Адина Досумбетова жооп издеген. Борбордук аянт бир күндө бир нече ирет тазаланат, бирок арыктагы таштандылар көмүскөдө калып кетүүдө. Эгерде күн жай турган болсо, бул таштандылар сыртка агып чыгып, борбордук аянттын көркүн кетириши мүмкүн. Жаңы жылдын кирип келгенине 7 күн болгонуна карабастан, Ош шаарынын борбордук аянтында дагы деле адам толтура. Ар биринин колунда жок дегенде семичканын баштыкчасы, же болбосо суусундуктардын идиши бар. Кээ бирөөсү атайын урналарга таштаса, көпчүлүгү жөн эле туш келген жерге ыргытып жатышат. Ал эми бул борбордук базар. Назар салып караган адамга соода жүргөн катарлар эмес, жерде жаткан таштандылардын көптүгү байкалат. Мөмө жемиштердин калдыктары, желим идиштер, кагаздар, айтор акыр чекирдин каалаган түрү бутка айленет. Ага карабастан бул жерде күнүмдүк соода иши кадимкидей жүрүп жатат. Мыналар эле бизде оңолсо, биз жаңы жылда, эски жылда көбүнчө элдерди кыйынчылыктар, мынандай нерселер, палит нерселер көп булгап коюп атат элдерге. Ушуларды эле тазалап койсо, шаарыбыз таза болот эле. Биринчиден адамдар өздөрү тазалыкты сакташ керек болуш керек. Ар ким. Анан кийин мынал иштегендер деле жакшы эле иштеп тазалап атышат. Кечкурун келип болушат да болдук, бирок акыбал неме эми баягы атылган кагаздар, немелер жат. Ош шаарынан ар күнү 800 кубка чейин таштандылар алынып чыгарылат.
Бирок Ош тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлеринин айтуусунда, мурдагы жылдары таштандылардын көлөмү аз болсо, ал эми акыркы учурда бул көрсөткүч бир нечеге өскөн. Мындан улам жаңы жылдын алгачкы күндөрүндө таштандыларды чыгаруу иши бир топ оорлошкон. Жөнөкөй күндөрү болсо, күндө 600-700 куб тегерегинде мус чыгарсак, мына майрамдын эртеси 1-2 январь күндөрү 800-900 куб тегерегинде таштанды чыгарылды. Тазалык ишканасынын кызматкерлери толугу менен 1 январдан баштап жумушка чыгышты. Бул жер Ош шаары жана Кара Суу районунун айрым аймактарынан түшкөн, таштандылар төгүлгөн жалгыз аянт. Бирок бул талага акыр чикирлер батпай жаткан чагы. Жылдын башында эле акыбал ушундай болсо, жыл ичинде бул аянт толуп калышы ыктымал. Адина Досумбетова, Азан Бузуриков, Ынтымак. Жылуу аба ырайынан кийин 9-16 январда өлкө аймагында кар жаашы күтүлүп жатат. Кыргыз гидрометтен билдиришкендей, эртең аба температурасы бир кыйла төмөндөп, 16 январга чейин кар жаашы күтүлөт. Азыр болсо кезекте эл аралык жаңылыктар, аны менен кесиптешим Мырзайым Жаныбек кызы тааныштырат. Соңку 1,5 жылда АКШ башында турган антитеррордук коалиция Ирак менен Сирияда Ислам мамлекети согушчан тобунун 3000ден ашык объектисин жок кылды. Пентагондун өкүлү Стив Уоррендин айтымында террорчулардын бастырып кирүүсү токтотулуп, азыр Ислам мамлекети коргонууга өттү. Кытай Латын Америкадагы өз таасирин күчөтүүгө аракеттенип жатат. Пекин бул аймакка алдыдагы 5 жылда 250 миллиард доллар инвестиция салаарын ачыктады. Мындан сырткары Латын Америка менен соода көлөмүн 2 эсеге көбөйтүүгө белсенип жатканын Кытай лидери Си Цзиньпин билдирди. Ушул тапта Лас-Вегаста электроника каражаттарынын эл аралык көргөзмөсү өтүп жатат. Келгендердин көңүлүн айдоочусуз эле жүргөн акылдуу унаалар буруп жатат. Өзү башкарылган машинага барчу даректи көрсөтүп коюу гана жетиштүү. Өзгөчө жабдылган мындай унааларды Mercedes, BMW, Audi, Lexus жана Volkswagen компаниялары сунуштап жатат. Адистер акылдуу машиналар жакынкы 10 жылда массалык пайдаланууга өтөөрүн белгилешүүдө. Бүгүн Францияда Шарли Эбдо сатира журналына кол салуудан каза болгондорду эскерип жатышат. Өлкө аймагында мамлекеттик желектер 3 күнгө түшүрүлгөн. Эске салсак, Париждеги редакцияга кол салуудан 12 адам каза тапты. Журналга буга чейин Мухаммед пайгамбар жана ислам темасында жарыяланган тамаша материалдардан улам кол салуулар болгон. Казакстанда себеби такталбай жаткан уйку оорусуна чалдыккан 4 киши Калачи айылынан Астанага жеткирилди. 2013 жылы март айында түндүктөгү Акмола аймагындагы Калачи айылынын ондогон тургундары уйку басып, баарын унутуп, көзүнө ар нерсе көрүнүп жаткандыгына да таанышкан. Андан бери жергиликтүү дарыгерлер бул таң калыштуу кеселдин себебин аныктай алышкан жок. Мындагылар бул ооруну советтик доордо иштетилип, кийин каралбай калган уран шахталарына байланыштырууда. Литвада Орусиялык РТР Планета, НТВ Мир Литва жана РЕН-ТВ Балтия телеканалдары улут аралык чатакты согушту тутандыруу, журналистик этиканы бузууга айыпталып жатат. Негизги себеп катары Украинадагы абалды чагылдырууда бир тараптуу маалымат берилгени белгиленди. Мындан улам бул 3 телеканалга Литвада тыюу салуу жагы каралып жатат. Кыргызстанда 2015 жылдын 1 январынан 7 январына чейин эс алуу күнү деп жарыяланган. Бул 7 күндүк эс алууну ар ким ар кандай өткөрүштү. Мисалы, тоого чыгып жылга аяктап эс алса, айрымдары жөн гана жылуу үйдө, жакындарын курчоосунда өткөрүшкөн. Шаар тургундарынын жаңы жылдык эс алуусу кандай өткөргөнүнө кабарчыбыз Альбина Жолоева кызыккан. Сардалыктардын үй бүлөсү жаңы жылды эсте каларлык өткөрүшкөн. Небере бала чакасы менен 2015 жылды шаңдуу жайык дасторкондо тосушту. Үй бүлөнүн кожойкеси ар түрдүү тамак даярдап турса, ал эми үй ээси неберелери менен үйдү кооздоп жаңы жылды тосууга камданышкан. Ал эми эс алуу күндөрү неберелери сүрөт тартып же болбосо компьютер ойноп отырса, бул үй бүлөнүн чоңдору өз иштери менен алек. Бирок дагы деле жаңы жылды тоскон учур эсинен чыга элек. Салаттан бир 4 түрүнөн тарайлады окшойт.
2 gün salat taraylады. Анан где-то 3 gün алдын жанагы холодец деп коет экен. Шейре кап келип холодецтер тарайлатып, аны дагы бүт өзүнчө узорлору менен бир идиштерге куюп, анан ушу жаңы жылдын немесине урматына жаңы жылдын жакшы күтөлү деген ниет менен жакшы эле нерселерди тарайлап, жакшы эле нерселерди өткөрдүк. Эс алууну көңүлдүү өткөрүүнү каалагандар үчүн Ош шаарында бир топ жайлар бар. Алардын бири пейнтбол. Бул шаарга жаңы келген спорттук оюндардын бир түрү. Бул жерге келген кардарлар атайын кийимдерди кийип, колуна курал алып, кадимки каршылашы менен ок атышуу аркылуу жеңиш үчүн күрөшөт. Мындай оюнга кызыккандардын саны учурда күндөн күнгө артууда. Алар өздөрү жоролор, ошо достор, окчу балдар келип ойноп кетишет. Алар да ушул бири-бирин айтып достор менен келип кетишет. Кар жабаганына байланыштуу Ош шаарындагы эс алуу жайлары эртеден кечке иштеп жатышты. Эгер 1-2 январь күндөрү адам саны көп болсо, бүгүнкү күндө эс алуучулар солгундай баштады. Шаардагы бул эс алуу жайында дерлик бардык аттракциондор өз кардарларын тейлөөдө. Эс алуу багына кыштын күнү таза абадан дем алууну каалагандар көп келишет. 7 күндүк эс алуу мезгилинде көбүнесе балдарын, неберелерин ээрчитип келгендер басымдуулук кылат. Каруселдерге чыкты кызыма, эс алдырып жүрөм кызым парктын ичинде. Эс алуубуз жакшы өтүп атат. Ошо Ошто ушундай жерибиз бар экен, башка жер жок. Ушул жерге каникулда алып келип, жакшы эс алууну өткөзүп атабыз. Ал эми шаардагы муз аянтчасына эс алууга келгендердин көбү мектеп окуучулары. Алардын бири Дарика менен Диана да муз тебүүнү өзгөчө жактырышат. Ошол себептен эс алуу күндөрүндө өз убактыларынын көбүн бул жайда өткөрүшүүдө. Мектепте окуганда убакыт жетпейт да, келген ойногону. Азыр каникул үчүн көп убакыт болот, ошон үчүн ойноп бул жакта эс алабыз. Бул жакта ар күнү неме жашнакай болот. Биз кечке биякта тебебиз. Жаңы жылдык эс алууну жагымдуу музыка жана ар кандай тамак, ичимдиктер менен коштолгон көңүл ачуучу жайлардагы өз кызматын көрсөтүп турушту. Кээ бирлери түнкү клубтарга барышса, ал эми Оштогу ондогон кафе-ресторандарда кардарлардын кадамы үзүлбөдү. Могу сказать, что в этом году мы не ощутили такого спада посещаемости, поэтому, слава богу, гостей у нас достаточно. Мы стараемся предоставлять им какие-то услуги, качественный сервис отдыха. Ал эми шаардын ыз учуусунан чарчаган жарандар кыштын суугуна карабай тоого атайын эс алууга барып жатышат. Көбүнесе жылга аяк тээп, үй бүлө, дос жар менен жагымдуу атмосфера түзүүдө. Балдар кар кеши жасап жатышса, чоңдор лыжа, чана тебүү менен алек. Ар ким өз калоосуна жараша эс алууга учурда толук мүмкүн. Альбина Жолоева, Самат Пыратов, Ынтымак. Бул бүгүнкү чыгарылышыбыздын акыркы материал болду. Кабарлардын ушул эле чыгарылышын Ынтымак KG сайтынан да тапсаңыздар болот. Алда сиздерди аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Саламатта туруңуздар. Эртең республика боюнча жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Баткен облусунда түнкүсүн -3+2, ал эми күндүзү 3-8 градус жылуу. Ош облусунда түнкүсүн -3+2 градус, ал эми күндүзү 3-8 градус нөлдөн жогору. Жалал Абад облусунда түнкүсүн -3+2 градус, ал эми күндүзү 3-8 градус нөлдөн жогору. Нарын облусунда түнкүсүн 19-24 градус суук, түнкүсүн 8-13 градус нөлдөн төмөн. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 1-6 градус суук болсо, күндүзү 3-8 градус жылуу болот. Ысык көл облусунда түнкүсүн 2-7 градус суук, ал эми күндүзү 1-6 градус нөлдөн жогору. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 5 градус суук болсо, күндүзү 4 градус нөлдөн жогору. Эртең Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн -1-3 градус, ал эми күндүзү 6-8 градус жылуу болот. Ош шаарында да жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 2 градус суук болсо, күндүзү 6-8 градус жылуу.